Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн 2025-жыл 8 октябрь. Кезектеги кардарыбыз Кыргызстандын жарандыгы менен бир бөлмөлүү квартиранын ээси болуп отурат биздин агенттикке. 2025-жылы 10-мартта 10-мартта келип келишим түзгөн. Кардарыбыз эмне үчүн узак убакыт жүрдү, канча суммага квартира алды, азыр сурайбыз. Гүлина, бүгүн кандай өттү сделкаңар? Сделка жакшы өттү. 4 миллион 500 болду. Үйдүн баасы 4 миллион 500. Баасы 4 миллион 500. Канча кайсыл жерден алдыңар? Канча квадрат метр? Город Московской область, Королёвтон. Квадрат метр 32 квадрат метр. Бир бөлмөлүү. Бир бөлмөлүү. Сага өзүң эле одобрение чыкты, эч кимди кошкон жокпуз. Негизи участниктер болчу. Эмне үчүн көп убакыт жүрдү деген суроо элдерге берилиши мүмкүн. Бирок сенин ишиңи алып барып эле аттым. Эч кандай токтобой эле эл катары эле иштеп аттык. Бирок баягы Алланын буйругу менен баардыгы убакыт сааты менен дегендей, сеники ушунча убакытка созулуп кетти. Анын арасында эмнелер болду, айтып өтсөң? Анын арасында мен паспортумду жогото алдым. Анан кичине документ иштери туура эмес болуп калды. Ошондон кичине убакыт узарып кетти. Бирок жыйынтыгы жакшы болду. Жыйынтыгы жакшы. Ошол баягы убакыт узарып кеткен кезде еще сен өзүң дагы билбей жанагы немелер да чыгып калды арасында. Аз суммада мындай кредит болуп калды, аны төлөдүк. Аны какой-то бир убакыт күттүк. Обновление болушун. Где-то 1,5 айдай убакыт күттүк. Аз эле сумма болчу, 6000 болчу. 6000 рубль калып кеткен экен кредиттерден. Бирок негедир именно Гулинанын заявкасын караган менеджер жапкыла уверенный болот одобрение деди. Анан бирок 1000 канчаям күн просрочка болгон экен да. Көп убакыт болгон экен. Ошого карабастан одобрение беребиз деген сөзүндө туруп, ошол кайра эле төлөп жапкандан кийин где-то 1,5 айдай убакыт күттүк. Анан эле кайра одобрение чыкты. Одобрение чыккан. Урматтуу мекендештер, азыр болсо биз кезектеги кардарыбыздын үйүнө келип отурабыз. Бүгүн 11-октябрь 2025-жыл. Кардарыбыздын сделкасы 9-да болду эле, Гүлина? 8-октябрда болгон. Бүгүн болсо мынтип ачкычын Гүлинанын шефине тапшырабыз. Ак өргүңөр кут болсун. Ар дайым үйүңөрдө жакшылыктар болсун. Бүгүн болсо ушул бир бөлмөлүү батирди кайсыл жерден алганын, батирдин баасы канча болгону жөнүндө
жана ошондой эле кардарларыбыз бул жакта именно ушул районду эмнеге тандады, ушулар жөнүндө сүйлөшөбүз, андыктан экрандан алыстабаңыздар. Айта кетсеңер, бул үйдүн баасы канча болду? Бул үйдүн баасы 4,5 миллион болду. Город Королев. Москвадан алыс эмес, жакын эле. Ошол. Өзүңөр негизи Москвада иштейсиңер? Өзүбүз Москвада иштейбиз. Азыр учурда. Бул жакта жашайсыңар? Ушул жакка жайгашайын деп атасыңар? Ушул жакка жайгашып, буюрса. Үйлүү болгон сезимдер менен бөлүшкүлөчү. Үйлүү болгон сезим баары башкача демекчи. Баягы ушул эми иштеп жүргөн миграцияда иштеген мигранттын баарына ушундай үйлөр насип этсин. Эми бир аз убакыт сабыр кылып, сабырдын түгү сары алтын демекчи, бүгүн буюрса мына үйдүн ачкычын алып отурабыз. Ушул жерден пайдаланып айта кетейин, Гулинанын азаматтыгын, бардыгын түшүнүү менен карагандыгын, ошо алам деген максатына жетүүсүнө ошол келинчегиңин чоң салымы болду окшойт. Ой, эми экөөбүз жанагы кеңешип кескен барма барбайт демекчи, ошол сыяктуу экөөбүз сүйлөшүп, ушул жакта иштейбиз деп, анан ушу силерге кайрылдык эле, силерге да чоң рахмат. Жанагы бир ишке бир адам себеп болмойчу эме деген сыяктуу, силер себеп болуп биз алып калдык. Мыналардын катарында эжебиз бар. Эжем дагы бизге дух берип турган, силер давай дей бергиле, биз аркабында колдоп турабыз, биз барбыз дегендей ушу эжем эме кылды. Эжеме дагы чоң рахмат эже. Ушундай бизге эжеге дагы азыр суроо бергим келип атат. Иниңиз үйлүү болуп, азыр сизде кандай сезимдер болуп атат? Бул дагы болсо аракеттин артында, кыйынчылыктардын артында болду деп айтсам болот. Сиз бир оюңузду айта кетсеңиз. Мен иним менен келиним ушулар чалып, эже ушул биздин Таганскиге жакын экен офиси, барып көрүп келели, жүрүңүз деп барып чогулуп барып көрүп, сиз менен сүйлөшүп, договор түзүп, кайра келип канча жерлерден үйдү көрдү. Анан ушул Королевдон үйдү тандашып, ушул жерге келип конойлу, ушул жерге келип токтойлойлу деп ушул жерге келип токтолушту. Эми иним менен келиним үйдө болгондо бир башкача сезим болот экен. Бир үйгө келип, мен биринчи жолу келдим азыр. Бир башкача сезим болуп, эже жүрүңүз барып көрүп келели, эже жүрүңүз дешип, сүдүрөшүп келишип, кыйла эме бир муну ичиңдеги нерсени айта албай турган сезим болуп атат. Bundan бул жагына эми экөөнө ден соолук, анан келишип экөө жашашып ушул жерде көбөйүп, өнүгүп жүрө беришсин. Эң сонун. Баягы айтып калдыңыз, консультацияга да чогуу бардым эле депчи. Буларды коштоп, колдоп, жол көрсөтүп, эми көзүм жетсин, көрөйүн, кандай адам маалымат берет экен, кантип үй алып берет экен деген максатта келдиңиз. Кандай биздин агенттик жөнүндө да айта кетиңиз. Агент эми бул дагы эме экен, жүгүрүштү. Мен менен госуслугка кайсыл жак болсо дагы барышты. Кандай десем, мен бир бул түгү бул эме максатыңа жете турган агент болду. Эми баардыгыбызга жардам берип, максатка жетип, ушул нерсени ойлогон экен келиним менен укам. Анан ушунун максатына жеткенге силер да өтө күчтүү эме бердиңер. Максатына жетишип, экөө эми агент тандасаңар жаңылышпайсыңар. Сөзсүз түгүнө жетет. Канча болсо дагы до конца жетет экен да, түгүнө чейин. Жыйынтык результат болду да. Канчалык болсо дагы. Убакыт, саат бул эч нерсе эмес. Баардыгы баягы акырына таштап койбосо, кардарды. Баягы анын арасында ар кандай ситуациялар болду. Баары артта калып, мына эми кардарларыбыз ушинтип өздөрүнүн ак өргөсүнө келип, азыр сүйүнүп отурушат. Буну эртерээк төлөп, буюрса Москвадан алгыла деп айтып атам. Туура эле айтып атсам керек, билбейм. Москвадан болгондо да Таганскинин жанынан үйлүү болгула. Бул максат, Аллахын периштелер омин десе оңой эле. Ал эч кыйынчылык жолдорун дагы өзү чечип, бардыгын пландаштырып коет. Ошон үчүн ниет кыла бериш керек жакшы нерселерге. Үйүңөр сонун баары.
таза, өзүңөргө буйрсун, ушул үйдөрдө көп жакшылыктар болсун, кардарларыбызга дайым эле жакшы нерселерди каалайбыз. Жана ошондой эле кийин дагы сүйлөшүп, биздин кеңсебиздин эшиги кечеде Гулинага да айттым, ар дайым ачык укам, если бирдекени түшүнбөй калсаң жүгүрүп эле келе бер офиске. Биз дайым офистебиз, карап беребиз, түшүндүрүп беребиз, туура төлөгүлө. Эң башкысы бул туура төлөө. Буну видеодо да айтып келем, кардарлардын өзүнө дагы айтып келем. Кээ бирлери таарынышат, сиз жакшы жооп бербейсиз, туура түшүнгөнгө аракет кылгыла. Менин жумушумда силер 1-2 күн иштесеңер оңой көрүнүшү мүмкүн. Бул жөн эле келип мындай жок андай эмес, өтө оор жумуш. Мисалы бир жумушту аткарып атып, унутуп каласың эмне жумуш кылып атканын. Кээде бирөө чалып мындай неме болсо, ошондо кээде телефон даже звонок келип атканда да ала албай турган неме убакыттар болот да. Ошон үчүн таарынбай, офисибиз ачык, келгиле. Анан алдын ала жазып койсоңор андан да жакшы. Себеби суббота, воскресенье күндөрү ушинтип кардарларыбыздын ачкычтарын бергени барып калабыз, кээде офисте жок болуп калабыз. Ошон үчүн алдын ала мен барат элем, мынча саатта болосузбу десеңиз, ошол саатта биз силерди күтөбүз. Гулина, сен да өзүңдүн оюңду биздин агенттикке айта кет. KGN недвижимость агенттигине чоң рахмат. Бизде кандай жагдай болбосун жаныбызда болду. Документтерибизге жардам берди. Эң негизгиси жакшы компания. Башкаларга да сунуштайм. Рахмат. Гулина аябай бүгүн кубанычтуу болуп атат чындыгында. Силерге дагы рахмат. Ушинтип биздин агенттикке ишеним артып, биз менен аягына чейин чогуу болуп, бүгүн ушул ачкычын алып отурат. Силерди чын жүрөктөн куттуктайм. Үйлүү болом деген ар бир инсанга үйлүү болуу насип кылсын. Себеби баягы көрүп, угуп келем, көп адамдар менен сүйлөшөм. Мисалы 10 жыл, 5 жылдап Россияда жүрүшөт, анан ошо квартира сынмайт этип эле баягы акчалары бекер эле кетет. Анан чык деген кезде аябай кыйын да, бир жерге көнүп, эми жашап баштаганыңда эле башка жакка көчүп, ал жакта да туруктуу жашай албайсың, аяктан чык десе дагы чыгасың. Ошон үчүн мына эми өзүңөрдүн үйүңөр, балдарыңардын келечеги үчүн дагы ушул жакка жайгашып, ипотекаңарды эртерээк төлөп бүтсөңөр, буюрса Москвага аракет кылабыз. Эми буюрса биякта жакшы төлөп алса. Сен дагы өзүңдүн оюңду айта кетем. Менин өзүмдүн оюм ушул эми. Силерге рахмат алдын ала. Силер себепкер болуп ушул Москвадан үй алдык биз. Келинчегим айтмакчы, Кыргызстандын жарандыгы менен алдык деген сыяктуу. Ооба. Ошол. Негизи көпчүлүгү айтып калат да, чын эле Кыргызстандын жарандыгы менен үй алып бере аласыңарбы, чын эле береби депчи. Жок, ал чындан да сиз айтканча көпчүлүгү видеого чыкса эле мунун тууганы болсо керек деп сразу айтат го, жакшы нерсе. Мен анча көп тууганым жок, миңде. Ошол сыяктуу демек. Касянын бардыгы менен тууган, уже тууганым болуп калат экен. Бири эжем, бири сиңдим. Ошол сыяктуу эми баары бир. Ооба, силерге рахмат ушунчалык. Силерге ишенип биз эми мына үйлүү болуп отурабыз. Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Ооба, орустардын деле башка бирөөнүн деле үйүн квартирага жөн эле мына азыр 60-70 миңден төлөп жашап атпайсыңбы? Андан көрүшө 90 миң төлөп, азыр булардыкы 90 миңден айына төлөм. Зато төлөйсүң, үйдүү болуп каласың. Кээ бирки азыр машиналарда баягы эмеге выкупка алып деле жүрүшөт го. Машинага деле ошо 60-70 миңден төлөйсүң, бирок машина ал машина да, техникага 100% эч ким гарантия. Ошол эле катары демекчи рахматты эжеме да айтып коелу, бизге артыбыздан дух берип турду. Ушунча ынтылып алдыңар, аракет кылдыңар, эми алдыга ынтылдыңар, аркага кайтпагыла деп. Эжем ошо башта эми чогуу бардык го башта да үчөөбүз. Башыбызда ошо бизге акыл үйрөтүп, мындай кыла, мындай кыла деген сыяктуу эжебизге да рахмат. Күн да өтө береткен, жыл да өтө береткен, билинбей эле өтүп кететкен да. Мисалы азыр мына 2000 канчанчы жылы келген, мен 2007-жылы Свердловскийге келгем. Свердловскийден 3 жылдан кийин Москвага келгем. 2010-жылы. Азыр мына 2010-жылдан баштап эле Москвада жүрөм. 17 жыл болуп калды. Москва 17-18 жыл. Бирок күн өтө береткен, бирок канча ар жерге эле квартирант болуп жашап жүрөбүз. Буларга азыр эме кылганым, булар эң чоң келин, не зависит эч кимге, үйдө калыш керек эмес, каякта жашаса дагы боло берет. Биз болсо зависимиз, биз үйдө калышыбыз керек. Ошон үчүн ситуацияга караш керек.
сонун ошол сыяктуу. ушуларга айтамдай эме күн өтө берет экен, күнү келет акча төлөм боло берет экен. Төлөйсүңөр, буягын төлөсөңөр мындай болот экен, бунусун төлөсөңөр мындай болот экен. Билинбей эле төлөнүп калат. Зато өзүңөр үйлүү болуп каласыңар. Үй жакшы нерсе. Кайсыл жерде болсо да үй жакшы нерсе. Техникадан караганда мен үйдү эле көп эле эме кылам да. Үй жакшы, үй кандайдыр эме болсо да. Бир 10 метр жериң болсо дагы зато өзүңдүн жериң. Өзүңдүкү. Эң туура айтат. Себеби баягы не болсо да үңкүрдө болсо өзүңдүн үйүң болгону жакшы дейт го. Баягы көп эле чоңдон баштагысы келет да. Ушу үй алганы келгенде өзүбүздүн ситуациябызга карабай кетебиз да. Бир туугандарыбыз же болбосо семьяда уже балдары чоңоюп калган, уже ошол мезгил дагы келет. Бирок кичинеден башташ керек да. Эң башкысы башташ керек. Анан уже секин-секинден чоңойтсо болот. Ал ошол боюнча эле бир однокомнатный квартира алып, же болбосо бир студия алып, ошол жерде каласың деген сөз эмес да. Болгону ошол баштап, ошону төлөп көргүлө. Если баары жакшы болсо, Жанагы мотивационный сөз болот го, бала жыгылган сайын алдыга ынтылат деген сыяктуу, биз да эми жыгылып жөрмөлөп келаткан сыяктуу. Эми буюрса ошо сиз айтмакчы бул боюнча эле калбайбыз. Кудай кааласа. Ынтылып буюрса. Бул үйдө 2 комната кылып берет десек, кийин 3 комната кылып берет. Чоңойтобуз да акырындап сонун болот. Сылып берсин. Бардыңарга ушунча жүрүп, ушул жерде жүрүп, канча мекендештерди үйлүү кылып атасыңар. Ден соолук берсин. Бардыңарга өнүгүп өсө бергиле сиздер дагы. Может биз дагы кийинкиде биз кайрылып караптырбыз. Ошо сыяктуу. Эжем кайрылса биз барып эжеме дух беребиз деген сыяктуу. Эми баары бир чет өлкөдө жүргөн баарыбыз бир жерде баарыбыз бири-бирибизге тууганбыз, бири-бирибизге өбөк, бири-бирибизге жөлөк болгонубуз жакшы деген. Биз мисалы ушу эжебизден сурап, эже ушундай иш баштап койдук. Анан келинчем айтмакчы, Кыргызстан жарандыгы менен алдык. Анчалык эмес ошо жарандыгы жок. баштап төлөмү жок. Эң башкысы ошол, как эми айына квартплата төлөгөндөй эле уже төлөнүп кетет да буягы. Билинбей Ой, эми буюрса аракет кылып, ынтылып, мотивацион сөз айтмакчы, ынтылып эми аракет кылып алдыга буюрса. Самара эжеге жакын кошуна ошол жерде иштешет. Барып синеменен алып калсаңар. Самара эже консультация алып, Төлөп бүттүк, сизге бир интервью берели, үй алам деген инсандар дагы ушул төлөп бүткөнүбүздү көрсүн деп кайрылып калгыла, Кудай буюрса. Буюрса Ошол күндө тез эле аракет кылабыз. Себеби көз коркок всегда ошондой да. Кандай болот экен? Алгандан кийин 1-2 ай переживание болот. Бул турган сөз. Анан 1-2 айдан кийин өзүңөрчө эле бир күч кирет силерге. Анан ошол тапканыңарга да Кудайым берекесин берип эле, аяктан бияктан болуп эле ипотекаңар төлөнөт буюрса. Үй жаныңарга калат зато. Ошо үй алам деген ар бир мекендештерге биздин агенттикке келип, толук маалымат алып, баардыгын түшүнүп, анан шартыңар туура келсе, албетте аракет кылсаңыздар болот. Сиз айтканыңыз. Барыңарга ден соолук, ишиңиз ийгилик. Менен немеге да ден соолук берсин, эми тынч аман төлөшүп. Эми буюрса